Salam достор. Биз силер менен буга чейинки видеолордон Кудайдын никеге болгон планын көрдүк. Кудайдын никеге болгон планы Кудай эркек менен аялды өз бейнеси боюнча өзүнө окшош кылып жараткандыктан, алар Кудай алдында бирдей укукка, бирдей баалуулукка ээ экендигин көрдүк. Ошондой эле эркек менен аял баш кошкондо алар биригип эми эки эмес, бирден экенин көрдүк. Бул деген сөз ажырагыс бир бүтүндүктү, биригип деген сөз ажырагыс биримдикти билдирет. Демек, Кудай ажырашууну каалабайт. Ыйык жазууда ажырашууну Кудай жек көрөт деп жазылган. Ажырашуу Кудайдын планында болгон эмес. Демек, Кудай эркек менен аялдын, алар биринчиден Кудай менен жана ошондой эле бири-бири менен өзгөчө мамиледе болуш үчүн, бекем мамиледе, биримдикте болушун каалаган. Кудайдын планы алар биринчиден Кудай менен жана бири-бири менен бекем мамиледе, өзгөчө мамиледе болушун каалаган. Бүгүн биз сиздер менен эркектин никедеги ролун карайбыз. Эркектин никедеги бирден бир негизги жоопкерчиликтеринин бири бул эркек аялынын башчысы. Ал эми аялы эркектин жардамчысы экендигин биз өткөн видеолордон көргөнбүз. Ооба, ушундай тартипти, ушундай эрежени Кудай өзү орноткон. Ошондой эле жаңы келишимде 1 Корунтуктар 11 бап 3 аятта бирок муну билип алышыңарды каалайм. Ар бир эркектин башчысы Машаяк. Аялдын башчысы эркек, Машаяктын башчысы Кудай деп жазылган. Анда бул кандай болуп калды? Кудай аялдын укугу эркектин укугунан төмөн болушун каалады беле же төмөн кылып жаратты беле? Албетте жок. Анткени биз мурунку видеолордон Кудай эркек менен аялды өз бейнеси боюнча жараткандыктан, алар Кудай алдында бирдей укукка, бирдей баалуулукка ээ экендигин көрдүк. Жана ошондой эле аялга таандык болгон жардамчы деген сөз бул укугу же баалуулугу төмөн дегенде эмес, тескерисинче укугу жана баалуулугу бирдей өнөктөш дегенди билдирет. Ошондой эле Галатиялыктарга жазылган кат 3 бап 28 аятта мындан ары силердин араңарда жүйүт дагы, элин дагы, кул да, эркин адам да, эркек да, аял да жок. Анткени бардыгыңар Машаяк Ыйсанын ичинде бирсиңер деп жазылган. Демек, Машаякта эркек дагы, аял дагы бирдей баалуу. Анда жогоруда айтылган аялдын башчысы эркек деген сөздөр эмнени билдирет? Бул сөздөр жоопкерчиликти билдирет. Баалуулукту эмес, ролду, жөн гана жоопкерчиликти билдирет. Демек, эркектин ролу ал үй бүлөнүн башчысы, ал эми аял анын жардамчысы. Аялы күйөөсүнө баш ийет. Баш ийүү жөнүндөгү жоопкерчиликти биз аялдын ролунан карайбыз. Ал эми эркектин ролу бул үй бүлөнүн, аялынын башчысы. Демек, бул жоопкерчиликтен кийинки жоопкерчилик келип чыгат. Кандай жоопкерчилик деп ойлойсуздар? Бул кам көрүү, бул багуу жоопкерчилиги. Ким башчы болсо, ал кам көрүш керек. Ким башчы болсо, ал багыш да керек. Демек, эркек үй бүлөнүн башчысы болгондуктан, ал үй бүлөсү үчүн, аял үчүн, балдар үчүн кам көрүп, аларды багышы керек. Көпчүлүгүбүз эле үй бүлөнү багуу жоопкерчилиги бул эркектин жоопкерчилиги экендигин жакшы түшүнөбүз. Ыйык жазууда дагы адам менен обо күнөөгө батканга чейин эле бул жоопкерчилик эркекке берилген. Биз бул тууралуу Башталыш китеби 2 бап 15 аятта эйден багын иштетсин жана сактасын деп Кудай Теңир адамды ошол бакка жайгаштырды деп жазылган. Иштөө жана сактоо бул эркектин негизги жоопкерчилиги, күйөөнүн, атанын жоопкерчилиги. Ошондой эле Чыгуу китеби 34 бап 21 аятта
6 gün иштеп, 7-нчи күнү эс ал. Себеби оруу жыйуу убагында да 7-нчи күнү эс ал деп жазылган. Ыйык жазууда эркектин эмгекке байланыштуу жалкоо болбой, эмгекчил болушу керектиги жөнүндө мындан сырткары көптөгөн аяттар, көптөгөн сөздөр жазылган. Силер аларды ыйык китептен өз алдынча карасаңыздар болот. Ошондой эле менин колумдагы бул өкүнүчсүз нике аттуу китепте эркектин ролу, эркектин эмгекке байланыштуу, үй бүлөнү багууга байланыштуу жоопкерчилиги кенен жазылган. Ал эми жалпысынан алып караганда эркек жалкоо болбой, эмгекчил болуп, үй бүлөнү багуу, аялы жана балдар үчүн кам көрүү анын жоопкерчилиги экендигин көрдүк. Үй бүлөсү үчүн материалдык жактан, аялы жана балдары менен жашай турган үйү, алардын кийер кийими, ичер тамагы жана башка муктаждыктары үчүн эркек кам көрүшү керек. Бул эркектин жоопкерчилиги. Көпчүлүк күйөөлөр бул милдетин жакшы аткарып келишет. Бирок тилекке каршы бул милдетинен баш тартып, бул милдетин аткарбаган жалкоо күйөөлөр дагы жок эмес. Демек, эркек аялынын башчысы жана эркек башчы болгондуктан ал үй бүлөсү үчүн кам көрүп, үй бүлөнү багышы керек. Бул эркектин бирден бир маанилүү жоопкерчилиги. Бирок ушуну менен гана бүттүбү? Аялы жана балдарынын кийими бүтүн, курсагы ток болсо, үй жылуу болсо эле болдубу? Мындан башка дагы кандай жоопкерчилиги бар деп ойлойсуз? Ойлоруңузду комментарийге жазсаңыз болот. Ал эми кийинки видеодон биз эркектин никедеги дагы башка маанилүү жоопкерчилигин карайбыз. Көрүшкөнчө биз менен болуңуздар.